Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары жана марафон катышуучулар. Бүгүн марафонубуздун 3-күнүндө сиздерге эч кандай психологиялык техникаларды жана көнүгүүлөрдү бербестен болгону пайдалуу бир маалымат менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Сиз ойлонуп көрдүңүз беле? Эмне үчүн менин үй бүлөмдө, жашоомдо дайыма проблемалар биринин артынан бири тынбай келе берет деп? Биздин бул жашоодогу жаралып калганыбыз эч кандай кокустук эмес. Ар бир адамды Кудай бул жашоодо бир нерсени аткаруу үчүн касиеттүү кылып жаратат экен. А биз болсо ал касиетибизди күнүмдүк акчага алмашып жашап жатабыз. Биздин азыркы жашоодогу болуп жаткан окуялардын баары ата тегибизден, апа жагыбыздан келген окуялар. Мындайча айтканда, кандан канга өтүп келе жаткан сыйкырдуу көрүнүш же илимий тилде генетический код деп коет. Ата тегибиз бизге жашоолорун кандай программалаштырып жашап өтүшсө, вирус сыяктуу урпактан урпакка жугузуп өткөрүп келе жатат. Мындан чыкты, сиздин азыркы учурда жашооңузду да балдарыңыз, кыздарыңызга, андан кийинки муундарыңызга өткөрүп бересиз. Ошондуктан сиз кандай жашоону жашап жатасыз? Кимдин көңүлүн оорутуп койдуңуз? Кимге көрө албастык кылдыңыз? Жашооңузду рахаттанып жашап жатасызбы? Же уруш, ызы-чуу менен өткөрүп жатасызбы? Же болбосо өткөн күндү эстеп, азыркы жашоону, кийинки жашооңузга максат коюуну унутуп калдыңызбы? Мына ушулардын баарын программалаштырып, сиз кийинки урпагыңызга өткөрүп берип жатасыз. Сиздин кызыңыз да ушундай жашоодо жашоосун каалайсызбы? Кыйналып өзүңүздү жеп, алаңдап жашап жүрсөңүз, кызыңыздын, балаңыздын генине да сиңирип жатканыңызды билип, баамдашыңыз керек. Урпакты жөн эле улантып, кыйналуу үчүн дүйнөгө келбестен, жашоону өз колуңузга алып, программалаштырганды өздөштүрүңүз. Бизге чейинки жашап өткөн ата тегибиздин жаны, алардын кыял жоругу биздин жан дүйнөбүздө жашайт экен. Муну мен оюмдан чыгарып айтып жаткан жокмун. Чоң китептерде жазылгандыктан, жок дегенде сиз үчүн керек маалымат болуп чыгар деп тартуулап отурган учурум. Ата тегибиздин жетишкендиктери, кыял жоруктары, илим билимдери, адамдар менен болгон мамилеси генетикалык код аркылуу урпактан урпакка кан аркылуу өтүп келет. Бул нерсени родовая память деп коюшат. Андан сырткары алардын туура эмес жашаган жашоосун, кетирген катачылыктарын, кылган күнөө иштерин баары урпакка өтүп, кийинки муундагы тукумдары кыйналып, азап менен жашоосун өткөргөндүгү мына ушунда дешет. Бул нерсени болсо генетикалык жүк же генетический груз деп коюшат экен. Компьютердин, телефондун программасы болгон сыяктуу ушул нерселердин баары ата тегибизден бизге родовая программа деген аталышта окшош тагдырлар программалаштырып калат. Сизге бул айтылган информация чоң пайдасын тийгизет деп ойлойм. Байкап көрсөңүз, кимдир бирөө сизге өз жашоосун айтып, проблемасын, көйгөйүн айтып ыйлап олтурса, анын ата тегине көз жүгүртүп көрүңүзчү. Ал мурдагы апасынын же апасынын мурдагы аялдардын жашоосун кайталап жаткан эмеспи? Мындай окуяларды жашообузда көп эле кездештирип жатабыз. Болгону биз ой жүгүртүүнү жана убагында баамдаганды, жашообузду өзгөрткөндү билишибиз керек. Бул окуялардын баары эмне деп ойлойсуз? Же кандайдыр рок стилиндеги акылга сыйбаган түшүнүксүз ыр кесеби? Жок. Булардын урпактан урпакка өтүп келе жаткан родовая программа деген аталыштагы окуя.
Ошондуктан жашооңузга абдан көңүл коюп, байкоо жүргүзүп көрүңүз. Сиздин ата тегиңиз сизге чейин кандай болгон? Кийинки урпагыңыздын кандай болуусу демек сиздин колуңузда. Болгону жоопкерчиликти убагында сезип, билекти түрөө ишке киришкениңиз жакшы. Бизде кандай жол менен болбосун турмушка чыгуу керек деген принцип өтө кеңири жайылган. Мындай учурду байкап көрсөңүз, эптеп турмушка чыксам болду, же турмушка чыгыш керек болуп жатат, үйлөнүш керек болуп жатат деп көңүл коштук менен турмуш кургандар бири-бири менен жакшы тил табыша албай, мамилелери сус, эптеп күн өткөрүп келе жатышат. Элдин астында үй бүлөлүү деген статусту алуу үчүн жашагандар мына ушундай түшүнбөстүк мамилелер жүз берет экен. Эгерде родовая программа боюнча апа тараптан окшош тагдырлар кайталанып келатса, эки себеп болот. Биринчиси, сизге чейинки аялдар же өздөрүнүн жанын курман кылышып, жертва болуп, азап тартып жашап келишкен, же болбосо ашыкча эле жестокий, эгоист болуп, эркектин каарына калып жашашкан. Урпактан урпакка өтүүчү вирус сымал жугуп келаткан тагдыр. Родология боюнча алектенген окумуштуулар айтат, негизи ар бир адам чоң жаратуучу же чоң ишкер, кызматы жогору болуп төрөлө алат. Бирок ага өзүнүн максатына жетүү үчүн мына ушул родовая памятьта сакталып өтүп келе жаткан ата тектеги терс энергиялар блок сыяктуу тосуп туруп алат экен. Жана ошол адам мурдагы сценарий боюнча ата теги жашап өткөн жашоо менен күн кечирип өтүп кетет. Мисалы, тегиңизде сизге чейинки жашап өткөн аял жашоодо аябай каттуу азап тартып, өзүнүн жанын каттуу кыйнап өтсө, жолдошу менен тил табыша албай же жогото алуудан коркуп жашаса, именно ушул эле вирус кийинки урпагына да кандан канга өтүп, куюлуп келе берет. Бул вирустун программасын батыраак жок кылып, башка нукка бурулбаса, кийинки сизден тараган тукумдарга да жазылып кала берет. Эмне кылуу керек деп ойлонуп турсаңыз керек. Менин билгеним боюнча 4 жолу бар экен. Менин билгеним боюнча 3 жолу бар экен. Истерика болуп тагдырга баш ийип, маңдайыма жазылган тагдыр ушундай экен деп жашашыңыз да мүмкүн. Же ушул кайталанып келе жаткан ситуациядан чыгып, баарын башка багытка бурсаңыз да болот. Албетте сиз экинчи вариантты тандайсыз деген ойдомун. Демек, биринчи жолу баарын болгондой кылып кабыл алыңыз жана ата тегиңизди, апаларыңызды, тайенелериңизди, чоң энелериңиздин кылган иштерин, катачылыктарын туура кабыл алыңыз жана аларды түшүнүңүз. Ата тегиңиз кандай гана жашоону өткөрбөсүн, жакшыбы, жаманбы, баарын түшүнүүгө аракет кылыңыз. Анткени күнөөлөгөндөн, жек көрүүдөн азыр пайда чыкпайт. Сизде күч, энергия жана каалоо бар. Баарын өзгөртө аласыз. Эгерде сизге чейинки апаңызда же чоң энеңизде күч, энергия болгондо өзгөртүшмөк. Бирок алар бул нерседен кабары жок өтүп кетишти. Баары сиздин колуңузда. Болгону туура түшүнүү менен кабыл алыңыз. Анткени сиз деле жашооңузду идеалдуу жашап жатам деген ойдон эмессиз, туурабы? Ошондуктан күнөөлөп соттогон биздин колубузда эмес. Ал үчүн жогоруда керемет зат бар. Бул биринчи кадам. Ал эми экинчи кадам. Бул урпактан урпакка өтүп келе жаткан вирустун программасын бардык эле адамга жабыша бербейт экен. Эгерде адам ката кетирбей өтө туура жашап келатса, ага жукпайт экен. Бирок ката кетирбеген адам жок эмеспи? Жашооңузда бирөөгө туура эмес сүйлөп, капа кылып алган болсоңуз, керек болсо жаратылышка бир зыяныңызды тийгизген болсоңуз да кечирим сураңыз. Көрүнгөн, көрүнбөгөн заттын ар биринен кечирим сураңыз. Кала берсе сизди капа кылгандарды да искренне кечирип, аларга бакыт тилеп коюңуз. Өткөн жашооңузга кечирим сураңыз, азыркы учурдагы болуп жаткан жашооңуздагы окуяларга жана келечекте болуучу окуяларга да заранее кечирим сурай бериңиз. Бир жолу эмес, көп жолу кайталоо бул техниканы. Көп жолу кайталоо керек. Жөн эле ооздун учунда эле айтуу эсептелинбейт. Чын жүрөгүңүздөн ыйлап, суранып кечирим сураңыз. Ал эми үчүнчү кадам.
минаны туура колдонуу деп аталат экен. Мисалы, сапер деле бир эле жолу адашат, бирок бул адашуусу ага өлүм алып келет. Анткени сапер минаны туура эмес койгондуктан атылып, өзү кошо жарылып кетиши мүмкүн. Мына ошондой эле родовая программаны туура багытка өзгөртүүдө чын ыклас менен техникаларды туура колдонуу менен аткарбаса, мина сыяктуу баары жарылып, такыр башка жашоону программалаштырып алышыңыз мүмкүн дейт. Азыркы учурда проблемасын өз алдынча чечип, жоопкерчиликти моюнга албай, башка адамдардан издеп баштаган адамдар аябай эле көп. Бул ар бир адамдын психологиясында бар. Дайыма колдонуучу сөзү менен бирөө окутуп койду же черная магия кылып койду деп ойлошот да, ким кылгандан бери божомолдоп таап, ошол адамга болгон жек көрүүсү күчөп, өмүр бою энергиясын ошол адамга сарптап өтөт. Эгерде сизде ушул окуялар болуп жатса, өзүңүздүн ата тегиңизге бир көз жүгүртүп көрүңүзчү. Азыркы учурда проблемасын өз алдынча чечип, жоопкерчиликти моюнга албай, башка адамдардан издеп баштаган адамдар аябай эле көп. Бул ар бир адамдын психологиясында бар. Дайыма колдонуучу сөзү менен бирөө окутуп койду же черная магия кылып койду деп ойлошот да, ким кылгандан бери божомолдоп таап, ошол адамга болгон жек көрүүсү күчөп, өмүр бою энергиясын ошол адамга сарптап өтөт. Эгерде сизде ушул окуялар болуп жатса, өзүңүздүн ата тегиңизге бир көз жүгүртүп көрүңүзчү. Балким сиздин апаңыз тараптан, балким сиздин атаңыз тараптан бир чоң ката кетирилген иш жасалгандыр. Же болбосо алар туура эмес жашап өтүшкөндүр. Эгерде ошолордун катасын кайталагыңыз келбесе, сизге сонун медитация даярдап койгонмун. Бул нерсе ата текти медитация аркылуу оңдоо же болбосо ата тектин батасы деп аталат. Ошондой эле кийинки сабактарда ата текке карата диагностика койгонду сиздерге кенен түшүндүрүп берем. Ал эми бүгүн болсо сиздер менен болгон берүүм ушуну менен аягына чыгат. Эртеңки марафонубуздун 4-күнүнө даярданыңыздар.